Агай, менде мындайча система бар. Эрте менен бир нерсе боло турган болсо, ошону кечке ойлоно бересем, ошол нерсе болбой калат. Сиз болот деп айтып атасыз, бирок сомненияңыз бар, болбойт деп атасыз. Чынында ичиңизде болбой калса эмне болот деп туруп, бирок болот деп өзүңүз кыйнап атасыз да. Бир нерсе мындай, бир нерсе болот мындай дейт эле. Бир максат койдуңуз, ошо болот деп моундай эме кылдыңыз, болбой калды. Бирок байкаңыздар, определенный убакыттан кийин ошол болуп калат. Бирок ошол убакта сиз унутуп уже таштап салгандан кийин карасаңыз болуп калыптыр. Болду. Мен буну изилдедим. Неге ушундай экен деп. Анан мындай деп чечимге келдим. Бир нерсени аябай күткөнүңүздө, эгер ошо болуп калса, Кудай берип калса, сразу сиз Кудайга рахмат айтсаңыз, сүйүнсөңүз да, ал реальный, осознанный Кудайды ойлоп, баамдап туруп рахмат айткан жоксуз, шүгүр кылган жоксуз. Мен ошондо байкап калдым. Кудай определенно каалаганда бербейт дагы, анан бир аз убакыт өткөндө сиз унутуп калгандан кийин берет дагы. Бергенде сизде ошол жерде баамдап туруп, Кудай ушуну мага бериптир, ойлонуп, мээнет кылып, анан шүгүр кылып рахмат айтат экенсиз да.